Мындан бир нече күн мурун ушул Оштогу Ниязалы атындагы музыкалык окуу жайына директор болуп Самара Каримова министрлик тарабынан дайындалган болчу. Бирок жалпы жамаат анын мына ушул окуу жайга жетекчи болуусуна нааразычылыгын айтып билдирип чыгышкан болчу. Ал кезде мына ушул директорунун бөлмөсүнүн эшигин дал ушундай кагаз менен чаптап кирүүгө уруксат берилген эмес. Бирок бүгүнкү күндө ырчы Самара Каримова бир нече ушул укук коргоо органдары менен келип эшиктин кулпун бузуп, мурдагы кулпусу менен алмаштырып кеткени боюнча маалымат түшүп, бүгүн дал ушул жерине келдик. Алдыда бул боюнча кененирээк айтып беребиз. Жетекчинин 18 январ күнү кечинде ырчы Самара Каримова окуу жайга келип, жетекчи олтурган бөлмөнүн кулпусун бузуп, башка кулпу орнотуп кеткен. Бул өткөн окуя боюнча күбөлөрдөн да сурап көрдүк. Алардын берген маалыматына караганда, ырчы патрулдук милиция кызматкерлери менен бирге атайы кулпу алмаштыруучу жарандарды кошо ала келген. бул жакта азыр ошол музыкалык окуу жайдын жетекчисинен Анан бир аз 10 мүнөттөн кийин милициялар кирди, түртүп эле кайсы жерде директордун кабинети деп эле. Бул жерде эч нерсе сөз болбой эле бул жакта ачып беришти. Мыйзамдуу түрдө директор болом десе, анда эмне үчүн жумуш убактысында өзүнүн жумуш убактысына келип кирбейт? Ниязалы атындагы музыкалык окуу жайына ырчынын директор болуп дайындалып калуусуна Маданият министрлигинин стат катчысы Бактыбек Секимовдун колдоосу менен дешет окуу жай мугалимдери. Мындан 2 жыл мурун ырчынын аталган окуу жайга жетекчи болуп келүүсүнө да стат катчы Секимов кийлигишкен. Бүгүнкү жаралып жаткан кырдаалга да стат катчыны күнөөлөшүүдө. Стат катчыга да айтканбыз, ошол мурунку болгон окуяга да сиздин колуңуз бар экен эле. Ошонун бардыгын сиз жасагансыз. Азыр эми дагы сиз келип отурасыз. Ал эми ырчы Самара Каримова бүгүндөн тарта жетекчи катары өз бөлмөсүндө жумушун баштаган. Ал эми кечеки окуя тууралуу эч кандай мыйзам бузулбаганын билдирүүдө. Аткарылган жумуш процесси күбөлөрдүн негизинде орун алды. Ал эми нааразы болгон мугалимдерге эч кандай күнөө жок экенин айтты. Мындай чоң интриганын жаралуусуна окуу жайдын мурдагы жетекчиси Нурлан Каримовду күнөөлөөдү. Бул жер кечки саат 10-до жабылат. Мен 15-ден бери бул жака келип кетип, үйдө да иштеп, менин ишиме болушунча тоскоолдуктарды кылганына байланыштуу колумдан келишинче иштеп жаттым. Ал эми кабинеттин ключу жоголуп кеткенине байланыштуу мен жетекчи катары өзүмдүн кабинетимде келип, ошол күбөлөрдүн коштоосунда видео съемка кылганбыз, ачып кирип отуруп өзүмдүн жумушумду баштап атам. Ырчы Самара Каримованын билдирүүсү боюнча окуу жайдын мурдагы жетекчиси Нурлан Каримов менен байланыштык. Каримов ырчы Самара Каримовага карата эч кандай каралоо иштерин аткарбаганын жана эч качан мындай кадамдарга барбасын айтты. Мен эч кандай бул жерде мен тиешем жок. Мугалимдер өздөрү чечет. Ошо мугалимдерге барып эмне деп жазып бири-бирине көтөргөн жазгандарым болсо ошону алып чыксын. Мен ол любой менен беттешем. Мен ал жака барбай атам. Мен азыр иши жок отурам. Мен үйдө эле отурам. Ал жака барсам да сөзгө көбөйүп кетет деп. Мен ал жерде анан мугалимдерге мен андай мындай кыл дегидей алар менин жеке менчигимде иштебейт. Бул мамлекеттик иш. Муну жетекчи гана качан буйругу чыккан жетекчи гана аларды башкара алат. Ырчы Самара Каримованын жетекчилик кызматка киришкени менен соттук процесстер али уланууда. Мындан улам анын жетекчи катары кагаз иштерине кийлигише албасын Гүлгакы Мамасалиева айтат. Кирейин деген убакта булар экинчи инстанцияга берип койгондон кийин демек азыр бул иш экинчи инстанцияда каралып атат. Ошон үчүн министрлик өзүнүн буйругуна чекит коюш керек. Азыр чекит коюп, ошол директордун ишмердүүлүгүн токтотуп туруш керек. Соттун чечими чыкканга чейин. Ал эми Маданият министрлиги Самара Каримовага байланышкан 1-май райондук сотунун чечими боюнча апелляциялык арыз менен Бишкек райондук сотунда кайрылышканы тууралуу кабарланды. Буга себеп чечим чыгарууда бир канча мыйзам бузуу фактылар орун алган. Маданият министрлиги тарабынан бир катар процесстердик чечимдерди кабыл алууга ыйгарым укугу жок өкүл катышып калгандыгын эске албастан бир тараптуу гана чечим чыгарып ошо Самара Каримованы кайра кызматына калуу өкүнө келтирүү тууралуу буйругун чыгарган экен. Эми муну кийинки биздин апелляциялык карообузду Бишкек шаарынын өзүнүн соту карамакчы. Ырчы Самара Каримова 15 январдан тартып Ош шаарында орун алган Ниязалы атындагы музыкалык окуу жайына жетекчи болуп дайындалган. Бирок анын жетекчилик кызматына окуу жай жамааты наразы пикирлерин билдирип, карама каршы пикирлер токтобой келет. Ал эми министрлик кайрадан апелляциялык кароого арыз таштады. Азырынча териштирүүлөр жүргүзүлүүдө. Нурзада Сыдыкова, Элдар Умурбек уулу, Адилет Нышанбаев, Нурньюс, Ош шаары.